аралыктан окутууну улантабыз. 9 класс алгебра сабагы. Темабыз интервалдар методу. Силер менен математика мугалими Дамир эже. Бүгүнкү сабакта барабарсыздыкты интервал методу менен чыгаруу жолу менен таанышасыңар. Рационалдык барабарсыздыктарды интервалдар методу менен чыгарууга көнүгөсүңөр. Функциянын нөлдөрү аркылуу бөлүнгөн аныкталуу областынын аралыктарынын ар биринде функциянын белгиси сакталат. Ал эми нөлдөрү аркылуу өткөндө анын белгиси өзгөрөт. Ал эми интервал деген сөз, бүгүн интервалдар методу болгондуктан бул латын сөзүнөн которгондо аралык дегенди түшүндүрөт. Демек аралыктар методу. Биз төмөндөгүдөй барабарсыздарды карайлы. X минус x1, x минус x2 жана x минус xn нөлдөн чоң деген барабарсыздыкты карайлы. Анан x минус x1, x минус x2 жана x минус xn нөлдөн кичине деген барабарсыздарды карайлы. Буларды функция катарында карап туруп, мисалы үчүн, x өзгөрмө, булар x бул өзгөрмө болот, ал эми x1, x2, xn'дер булар сандар, бири-бирине барабар эмес сандар. Же болбосо биздин эмебизче булар эменин функциянын нөлдөрү болуп эсептелет. x1, x2 сандар функциянын нөлдөрү. Барабарсыздыкты карайлы. Мына жана бизге берилгенде x минус 9, x1'ин ордуна 9 турат, x2'ин ордуна 5 турат. Төмөндөгүдөй барабарсыздык берилсин. Эмне кылабыз? Функция катары карайбыз. f от x барабар x минус 9 көбөйтүлгөн x минус 5 деп. Эми функциянын нөлдөрүн табыш керек экен. Функциянын нөлдөрүн ooz экиле тапсак болот. Качан нөлгө айланар? x 9 болгондо, анан x минус 5 болгондо. Булар функциянын нөлдөрү болуп эсептелет. Эми x саноогунда ушул функциянын нөлдөрүн белгилеп алалы. Анан кийин буларды боеп коебуз. Анткени биякта так эмес барабарсыздык. Бул минус 5, 9 чекиттери барабарсыздыктын жообуна кирет деген сөз да. Биринчи белгини карайлы. Белгилерин карайлы. Бул минус 5ке чейинки же болбосо 9дан плюс x'ке чейинки 10 деген санды алардагы коюп көрөлү. 10дон 9ду алсак 1 калат. 10го 5ти кошсок 15, 1 менен 15ти көбөйтсөк плюс. Демек, биринчи аралыкта 9дан баштап белгиси плюс болот экен. Анда мындай деген эреже бар. Бардык көбөйтүүчүлөр мына. Бул эки көбөйтүүчү турат да биринчи даражада болуп атат. X-тин биринчи даражасы, X-тин биринчи даражасы. Эгерде биз аралыкта бир эле аралыктан алып туруп белгисин аныктасак, мына 9дан плюс x'ке чейин аралыкта плюс болду да, анда андан кийинки аралыктагы белгилер алмашат дейт. Кийинки аралыкта белги минус болот, кайра кийинки аралыктагы белги плюс болот экен. Эми жоопту тандайбыз. Карайлы, бизге кандай? Нөлдөн кичине болуш керек, демек терс болуш керек, саноогунда кайсы аралыкта функциянын белгиси терс болуп атат? Туура, кайсы аралыкта? Минус 5ден 9га чейинки аралыкта биздин барабарсыздыкты канааттандырган сандар турат экен. Демек, барабарсыздыктын жообу минус 5 кирет, плюс 9 дагы кирет. Ушинтип барабарсыздыкты чыгарса болот экен. Дагы бир мисалды карап көрөлү. Барабарсыздыкты чыгаргыла дейт. Төмөндөгүдөй барабарсыздык берилиптир. Бул жерде 3 көбөйтүүчү турат. 3 көбөйтүүчүдөн биз азыр функция катары карайбыз. Дагы анан функциянын нөлдөрүн табабыз. Бул жерде көбөйтүүчүлөргө ажыратып турганда бизге ыңгайлуу да нөлдөрүн тапкан. Биринчи x1 барабар болот нөлгө, x2 барабар болот 3кө плюс 3кө. Анан үчүнчүсү x барабар минус 7. Бул жерде нөлдөрүн ooz экиле таап койсо болот экен. Бир эле көбөйтүүчү нөлгө барабар болсо көбөйтүндү нөлгө айланат деген. Эми бул жакта дагы кичине же барабар деген белги болгондуктан биз интервалдарға бөлгөн чекиттер функциянын нөлдөрү эмне болот экен? Боелот экен. Канча интервалга бөлүндү?
мына 4 интервалга бөлүндү. Эми белгисин биринчи белгини аныктайбыз. Бардыгы тең биринчи даражада. Демек бирөөнү эле таап койсок, 7-ни коюп мына. 7-ни койсок, 7ден 3 алсак 4 калат. 28, 14 плюс бардыгы тең плюс болот экен. Демек биринчи интервалда 3төн плюс 8ге чейин белгиси плюс болот экен. Анан биз айттык, жана бардык көбөйтүүчүлөр биринчи даражада болгондо белгилер алмашат. Демек бул жакта минус, бул жакта плюс, бул жакта минус болот экен. Эми эмне кылабыз? Жоопту тандайбыз. Качан эмне деп атат? Качан 0дөн кичине болот дейт. Могу көбөйтүндө. Минус болот экен кайсы аралыкта? Мынакей. Көргөр интервалдар методунун ыңгайлуу жагы көрүнүп турат да, жобо белгилерин аныктап алгандан кийин. Демек, бул эки аралыкта барабарсыздыкты канааттандырат экен. Ушул жакта сандарды койсок, дайыма 0дөн кичинекей же 0ге барабар санды алабыз. 3 менен 7-ни койгондо 0 болот, а калган учурларда эмне болот экен? 0ды койгондо да 0 болот. Кичине болот, терс маанилерди алат экен. Демек, жообу канчадан баштап? Минус 8ден 7ге чейин. 7 дагы кирет. Анткени биякта так эмес барабарсыздык турат. Анан биригүүсү 0дөн 3кө чейин. 3 менен 0 дагы барабарсыздыктын жообуна кирет. Биз балдар мына эмнени көрдүк? Барабарсыздарды чыгарганды көрдүк. Силер сабакты көрүп, аныктамаларды, касиеттерди кайталап, көчүрүп алгыла дагы. Окуу китебиндеги 63 көнүгүүнү жана 64 барабарсыздыктарды интервалдар методу менен чыгарып көргүлө. Кийинки сабакта жолугушкуча саламатта болгула.